بسم الله الرحمن الرحيم. في بدء ما قيل له الصحوة أقبل شباب على دين الله جل وعلا بعد الحظر. Кээ бир жаш балдар Аллахтын динин карманууга ниет коюп келишет. Жакшы эле илим ала башташат. Бирок кийин илимди токтотушуп, жалаң ибадат кылууга гана өтүшөт. Ошондой балдарды мен өз көзүм менен көрдүм. Жаңы динди кармана башташканда жүрөктөрү таза келет. Бирок Аллахка илим албастан, сыйынышкандыктан, башынан эле аларды адашкан тайпалар келишип, жеңил эле алдап, өз жолдоруна салып кетишет. Ал адашкан жамааттар бир кезде уктап жаткан эле. Кийин ойгонуп, жаткан жеринен туруп, ошол жаш балдарга келип, аларды кароосуз жаткан малдай жеңил эле айдап кетти. Бардыгы алардын жолуна түштү. Бир гана Аллах өзү сактап, ырайымын төккөн гана адамдар түз жолдо сакталып калды. Экинчи жактан ушундай балдар бар, илим алышат, бирок илимге амал кылышпайт. Анан ошол себептүү керек эмес көп сөздөр, тиги айтты, бул айтты деген кептерге кирип кетишет. Ошондуктан бул эки маанилүү нерсени чогуу алып жүрүү керек. Илимди жана амалды. Ким бирөөсү менен эле алектенип, экинчисин таштай турган болсо, өтө катуу адашууга дуушар болот. Ким илим тарабын гана алып, бирок ага амал кылууну таштаса, сөзсүз рияга барат жана Аллахтын дини жөнүндө наадандык менен сүйлөөгө барат. Ал эми ким амал тарабын гана карманып, илим алууну таштаган болсо, Аллах уруксат бербеген түрдө ибадат аткарып, бидаат кыла баштайт. Биринчиси рия, экинчиси бидаат кылат. Экөө тең диндеги эң чоң күнөөлөрдөн. Аллах сактасын. من شر الأمور نسأل الله السلامة والعافية. اتقوا الله يا أهل السنة. О ахли сунна, такыба болгула. О илим алып жүргөндөр, такыба болгула. Амалга бекем болгула. Сөздү азайткыла. Көп сөз бүгүн мына бизди каяка алып келди. Бөлүнүп жарылууга, жамандыктарга, болбогон нерселерге алып келди. Ошондуктан Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларындай болгула. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын өзүндөй болгула. Балкуну ка Расулиллах саллаллаху алейхи ва алихи вассалам. Айша радиаллаху анху айткандай, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүн бөлүп сүйлөчү, анан аз сүйлөчү. Керек болсо канча сөз сүйлөдү, санап койсо болор эле. Ошондой эле кайсыл нерсени айтса, өзү эң биринчи ошону аткарууга шашчу. Кайсыл нерсени тыйса, өзү эң биринчи ошол нерседен тыйылчу. Мына ушул нерселерге үммөт бүгүн муктаж эмеспи? Бизге эмне жетишпейт? Китеппи? Бүгүн китептен көп неме жок. Канча деген китептер басылып чыгып жатат. Мукабаттары жылтыраган, барактары сопсонун. Мындай нерсе мурун эч болгон эмес. Илгери базарга чыксаң, барактары саргайган китептер болор эле. Андай китепти кыйналып жатып, араң окур элең. Тамгалары начар басылгандыктан туура эмес окуп алып, туура эмес түшүнүп алган учурлар да болор эле. Ал эми карагылачы, азыр силерге Аллахтын мээрими жаап турат. Силер чөнтөгүңөргө килейген китепканаларды салып, өзүңөр менен кошо алып жүрө аласыңар. Илгерки аалымдардын бирөө илим издейм деп, жер жүзүн кыдырып, бүт өмүрүн коротса да, силерде азыр бар нерсенин 10/1 да жете алмак эмес. Мына, силер чоң китепкананы колуңарда кармап жүрөсүңөр. Эми ошонун канчасын үйрөнө алдыңар? Үйрөнгөнүңөрдүн канчасына амал кыла алдыңар? Алган илимдериңердин канчасы иш жүзүнө ашты?
Аллахтан коркула. О ахли сунна. Үммөт силерге бүгүн көз салып турат. Асманды терексиз көтөрүп койгон Аллахка касам ичем. О ахли сунна. Аллах бул үммөттү силер аркылуу сактап турат. Силер себептүү Аллах бул үммөттүн бардыгы адашууда биригип кетүүдөн сактап турат. Себеби силер акыйкаттын, ачык акыйкаттын үстүндөсүңөр. Илим алгыла, илимге амал кылгыла, ага даават кылгыла. Жана бул жолдо сабырдуу болгула. Аллах силерди сактасын, өз камкордугуна алсын, баскан кадамдарыңарды түздөп турсун.